Жай мезгилинде мөмө жана жер жемиштен өткөн пайдалуу азык жок экени талашсыз. Аларда организмге керектүү витаминдер бар. Алардын ичинен витаминдерге өтө бай бул дарбыз. Бул жемиштердин сезону июль айынын башынан түштүк аймагында башталса, июль айынын экинчи жарымында чүй өрөөнүндө алгачкы түшүмдөрү жыйнала баштайт. Дыйкан Зайнабидин Мамажанов дарбыз өстүрүүнүн сырларын жылдан жылга өздөштүрүп жатат. Быйыл 10-чы жылы дарбыз өстүргөн каарманыбыз 10 гектар аянтка дарбыз өстүрүп, гектарынан 40-45 тонна түшүм алууну көздөп турат. Бирок кургакчылык гендирди кесип, жылдагыдан азыраак түшүм болгонун айтты. Мен эрте жазда келебиз. Эрте жазда келип, бияқта балаган тигип, бияқта балаганда жатабыз биз. Семья менен. Бияқтанан баштайбыз поляны, апрелде келебиз. Апрелде келип, анан баштайбыз. Арык чыйлат. Арык чыйдырабыз трактор менен. Клемка тартып, анан кийин себебиз. Ар бирөөсүн бияка уругун данегин себебиз, ошо менен чыгат. Ана буюрса мына бышты. Бүгүн баштадык сатышты. Жумуштары толтура. Палегин чыгарыш керек, батбаланын бияка арык тичиден. Анан сугабыз 3 жолу, 4 жолу сугарылат. Ошо менен бышырабыз. Сорты голландский. Ушундай да. Эми бияка чогултуп койгонбуз да, дарбыз дебелебесинде бияка жол салганбыз. Анан ушактан кирет, ушактан жүктөйбүз эмеге, КамАЗга. Ал көлгө кетип атат, Таласка кетип атат. Ушундай кылып эме кылып атабыз. Болуп атат, дыйканчылык акырын. Быйылкы жылды эске албаганда, буга чейин айыл чарбасынын бул багытынан ойдогудай киреше тапкан дыйкандар эгин талааларын кеңейтүүнү көздөшөт. Biz 15 жылдан бери тигебиз дарбыз. Эми түшүгү оор бир аз. Өзүгө жараша кыйынчылыгы бар. Жакшы эле, Кудайга шүгүр эле. Болот, жакшы эле болот жылда. Бул апрелдин 1-нен башталат, урук эгилет. Урук эгилет, эми мучопка болунат. Батбасын кайра чыгарабыз сыртка. Ортосын трактор менен айдалат. Дары себилет. Куртка, кумурска ушундай. Фильтра көп жылдан бери фильтра салбайбыз. Үстүнөн аппарат менен багана химикат чыгып калган азыр. Ошолор эле себебиз. 1 гектарынан жылына ар кандай окулат. 20 тонна болот. Кээде жакшы болгондо 45 тонна, 50 тоннага чейин берет. Бул холлор деген сорт. Холлор көп жылдан бери ушул урукты эгебиз. Элдин баардыгы ушуну эгечи. Ошо сырт жактан өзү клиенттер келет, Казакстандан келет, Россиядан келет. Ушулар өздөрү келип алып кетишет. Албетте, ар бир өсүмдүктү өстүрүүдө толгон мээнет түйшүктөрдү талап кылаары белгилүү. Дарбыз өстүрүүнүн агротехникалык эрежелери туурасында адис буларга токтолду. Арбуз бул башка эмелерге караганда бул оңоюраак кайра. Эми башка өсүмдүктөргө карагандачы, просто мында сүйүп караш керек да. Сүйүп карасаң бул арбуздун пайдасы ден соолукка да пайда эң чоң, анан эме мунун эмеси кирешеси да жакшы да. Муну жакшы карасаң дыйканды жөн эле байыта берет. 1 жылда эле бутуна тургузуп коет. Арбузду жакшы карасаң. Арбузду муну уругунан эгет да. Урукту тандагандан башталат да бул. Уруктун жакшысынан тандап, бул жерде көбүнчө Кыргызстанда голландский, американский уруктар эгилет. Биздин өзүбүздүн уруктар мынчалык түшүм бербейт. Ошо уруктан тандаганын жакшы билиш керек. Анан эккенден кийин любой нерсеничи эме кылыш керек да. Караш керек да, уход болуш керек. Уход болбосо
Eç kандай анан эме кыла албайсың. Мына мынаулар мисалы үчүн бышкан мынаулчу. Бул деле азыр мынау толук бышкан эмес мынаулчу. Мына азыр эмеси кабыгы калыңыраак. Просто азыр дыйкандар мына акча кымбат үчүн тезирээк эле акча кылайын деп жулуп атат да. Бирок бул толук бышкан эмес мынаулчу. Аны кандай билсең? Аны мына дарбызчы. Дарбыздын өзүнүн убагы келет да. Мынаулчу өзү какой-то время эме эгилгенден баштап эмеге чейин өзүнүн убагы келмейинче бул бышпайт. Көбүнчө көп дыйкандарчы мына шашып кымбат маалда сатып алайын дейт да. Бирок зыяны жок. Жей бериш керек. Эч дарбыздын зыяны жок. Булардын формасы окшойт го. Сүйрүбү же бар. Жок, мынау сорттор бүт эле ушундай болот. Мынау деле бышкан мисалы үчүн. Бул деле толук бышкан эмес да азыр. Жешке болот да. Толук бышканы азыр эме Таладан көрсөтсөңүз. Мынауну көрдүңүз. Бул бышпай эле жарылып кеткен да могулчу. Бирдеке жетпей калган го. Какой-то бир нерсе витамин жетишпей калган. Бышпай эле жарылып кеткен. Ар кандай да? Мынауну карасаң, мынау быш элек али. Мынау экинчи терим дарбызы да булчу. Канча күндөн кийин даяр болот? Бул 15-20 күндөн бышат бул. Мынау уже мына биринчи теримдики. Жулса болот мунучу. Кайдан билип атасың? Мынау кара темный болуп турат. Бул ачыгыраак. Көрдүңбү? Мына түсү мында свети өзгөрөт да бышканычы. Да, мына ачыгыраак болуп. Мынау кийинки теримдин дарбызы. Бул азыр вообще быш элек бул. 15-20 күндөн бышат кийинки теримге. Бул уже бул оору бул. Мындайлар жол ургутуп бериш керек. Бул мынайдан удар болгондо горо эме маалдачы, түйүлдүк маалда. Горо маалда. Ошонун зака жеп жарылып кеткен да, суу коюлганда эмесин кармай албай калат да, жарылып кетет да. Бул уже жараксыз да булар. Мындай оорулар деле болот да, арбуздунчу. Мындай кесектердин үстүгө эме болуп калат да, мында жатып калат. Ошондон ушундайлар болот. Жей берсе боло берет. Бирок ушул жерден аба кирсе жараксыз болуп калат. Если тешик болуп аба кирсе жараксыз болуп калат. Давын түштүктө күн өтө ысык болот да. Баары түштүктүкү күчтүү болот, бияк карагандачы. Витамини көбүрөөк болот. Күн беделе аз күн өтө ысып атпайбы? Эгер көп алса, ошончолук ошол түш эме жер жемиш жакшы болот да. Мына клёнка эме сууга эконом үчүн коюлат, анан чөптүн өспөш үчүнчү. Суу койгондо мына суу только ар бир арбуздун түбүнө мындай тешип коет. Ушул жер сугарат да, мынелерге суу текке кетпейт да. Только мынаден тешиктен суу ичет. Башка анан суу лишний кетпейт да. Эконом сууга. Анан мына чөп клёнканын астында чөп дагы өспөйт.
Ошентип Чүй областынын Сокулук районунун талааларында алгачкы дарбыз терими башталды. Гектарлаган аянттагы дарбыздар өрөөн ичинде орун таба баштады. Ал тургай коңшу Казакстанга экспорттолууга да даяр болуп, жүк ташыган унааларга жүктөлө баштады.